От жалынды көрсөңүз жүрөк түшөт. Дагы бир учак кыйрады. Учактын ичинде 242 адам болгон. Учак көтөрүлгөндөн кийин кулап түшкөн 133 адам ошол жерден мерт кеткен. Өзгөндөгү күйөөсүнөн таяк жеген келин азырга чейин күйөөсү камалбаганын айтып бийликке кайрылып чыкты. Бул кыздын кийимин карап жигиттердин шилекеги агып, блогердин кийими эл арасында талкууда. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Видеого кайрага деп тартпайм бул. Өзгөндө күйөөсү сабаган аял милициянын аракетсиздигине арызданды. Бул тууралуу 24 KG басылмасы жазды. Маалыматка караганда жабырлануучуга 1-2 жолу коргоо ордери берилген, бирок бул аны үй бүлөлүк зомбулуктан сактап кала алган эмес. Аялдын көрөөсү суракка алынып бошотулган. Жабырлануучу тергөөчү күйөөсүнөн акча алып, тергөөнү создуруктуруп жатканын айтууда. Ал эми тергөөчү айыптоолорду четке какты. Жабырлануучунун күйөөсү азырынча кармала элек. Бишкектеги кино фестивалга барган блогердин көйнөгү талкуу жаратты. 11-июнда 3-чү Бишкек эл аралык кино фестивали салтанаттуу түрдө ачылды. Фестиваль алгач көк түстөгү асман жолу килеминен өтүүдөн башталган. Дал ошол фестивалга барган блогер Жанара Осмоналиеванын көйнөгү талкуу жаратты. Көпчүлүк жарандар бул көрүнүштү маданий иш-чарага сый урматсыз мамиле катары кабыл алып сындап чыгышты. Кээ бир колдонуучулар анын бул кадамын өзүн жарнамалоонун жолу деп аласа, айрымдары ар бир адам өз тандоосунда эркин деген пикирин билдиришти. Блогер Жанара учурда бул көрүнүш боюнча расмий билдирүү жасай элек. Кино фестиваль уюштуруучулары да бул окуяга карата комментарий бере элек. Вы же актеры, ребята! Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Индиядагы учак кырсыгы. Индияда кулаган учактын видеосу тарады. Индиядагы учак кырсыгы эмнелер белгилүү. Индиянын Ахмедабад шаарындагы аэропортко жакын жерде Air India компаниясына тагандык Boeing 787 жүргүнчү учагы кыйрады. Times of India гезити билдиргендей, учак көп өлчөмдөгү күйүүчү май менен көтөрүлүп асманга чыккандан кийин көп өтпөй кулап түштү. Кырсыктан кийин чоң жарылуу жана өрт чыккан. Окуя болгон жерде өрткө каршы жана куткаруучу кызматтар иш алып барууда. Жабыркагандар жана тирүү калгандар тууралуу так маалымат азырынча жарыяланган жок. Учактын ичинде жалпы 242 адам, анын ичинде 217си чоңдор, 11 балдар болгон. Алардын 169у индиялык, 43-ü британиялык, 7 португалиялык жана 1 канадалык жарандар болгон. Талкуу жараткан блогердин көйнөгү кимдерге сөгүш берилди? 3-чү Бишкек эл аралык кино фестивалына блогер Жанара Осмоналиеванын кийип барган көйнөгү талкуу жаратты. Окуя боюнча маданият, маалымат, спорт, жаштар саясаты министрлигине караштуу кинематография департаменти билдирүү таратты. Кинематография департаменти тарабынан кинематография департаментинин директорунун орун басарына эскертүү, кино фестивалынын директоруна, уюштуруучуларга жана тиешелүү кызматкерлерге кызматтык сөгүш берилди. Кинематография департаменти маданиятка каршы багытталган аракеттерди колдобойт жана кабылдабагандыгын билдирет деп айтылат маалыматта. Фестиваль кечээ 11-июнда башталган, 15-июнга чейин уланат. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар.
Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Среди чужих, чужой среди своих. Неме, биз вообще иштейбизби? Суроолор кайталанып атабы, эмне болуп атат? Беришибиз керекпи суроолорду? Кайка шашып атасыңар? Ар дайым эле шашып жүрөсүңөр. Надирайым, силер эмне мындай акчанын, билим берүү министрлиги да? Силер эмне мындай акчанын несисиңер силер? Кайка кетиресиңер мынча акчаны, айданайын. Ата энелерден деле аласыңар. Экзаменге акча чогултасыңар, тряпкаңарга акча чогултасыңар, тиги бул ремонт, Надирайым мага баары келет. Мен сизге көрсөтүп берем бирден, ачып. Дагы кредит аласыңар, грант аласыңар. Силер эмне кыласыңар анча акчаны? Кайка кетиресиңер? Силер негизи бир мындай чогулуп бир иштейсиңерби же ушинтип эле жүрө бересиңер? Мен могу жерде отурганыма 3 жылдан ашып калды. Силердин кредиттериңер менен отурам ошол жердечи. Уят да билим берүү министрлиги силерге бул уят эле нерсе. Мен эми медицина тармагына ушунча акча керек болушу мүмкүн силерге кетип аткан акчачы, бирок силерге эмес. Силер жөн эле окуу жайсыңар силер. Суроого жооп бербей болот. Силер жөн эле окуу жайсыңар, силер жөн эле балдарды окутасыңар. Силер алардын бөйрөктөрүн алмаштырбайсыңар, жүрөктөрүн алмаштырбайсыңар силер. Дары алып бербейсиңер ал балдарга. Жөн эле окутасыңар. Акчаны болсо миллиондоп аласыңар. Бизге срочно керек болот, бизге грант керек болот, бизге азыр кредит бериш керек болот, биз могу жерде токтоп калгантып. Же сапатыңар өзгөрдү? Билим берүү сапатыңар өзгөрдү. Ушунча акча алдыңар 3,5 жылдан бери, мен ушул жерде жүргөндөн бери. Биз айтпаганда ким айтат силерге? Ата энелерди кабыл алып атасыңарбы силер? Канча эме, мен суроомго жооп бериңизчи, канча зам министр бар министрликте? Сизге жооп берет. Процедурный кагаз. Процедурный эмес, бул жөнүндө суроо, жооп бере бериңиз. Канча? Жооп бербейт. Эмнеге жооп берет менен? Жооп бербеңиз неме. 4 зам жооп берет. Добуш бүттү уже, өткөрдүңөр, болду, суроо бербейбиз билим берүү министрлигине. Депутаттар, коллегалар. Өтө элек азыр биз деген. Мен суроо бербей элем, мен деген процедурный өзүмдүн сөзүмдү айтканга укугум бар, ошол укугум менен колдонуп атам. Эмне себептен айтып силер мага суроо берип кетпейсиңер ушундай? Ар дайым кыскартасыңар, азайтасыңар, кетиресиңер. Эптеп добуш бересиңер. А булар болсо миллиондорду жеп атат да, кайка кетип атканы белгисиз. Силерге ошол укук берилген суроолорго кайталап бересиңер, кайталап бергиле. Кайка шашасыңар? Биринчи микрофон. Нурбек Өмүрбекович, сизге мен коллегалар деген сөзүм жакпай калды окшойт, анан биз унчукпай эле отура берели. Биринчиден, экинчиден вице спикерлер силер бир аз мындай биз силерди эмнеге шайлаганыбызды унутуп калдыңар окшойт. Ушун мен коллегалар деп койсом эле ушинтип чыга аласыңар ортогочу. Коллегалар деп сүйлөгүлө. Могу жерде өкмөт келет дагы эмне гана сөздөрдү айтпайт бизге? Эмне ошондо сүйлөйсүңөр? Мен айтып атам. Мен жооп сураган жокмун. Мен процедурныйдамын. Эмнеге ошондо сүйлөйсүңөр? Анан туруп мындай актуальный нерсени айтыш керек да, мен унчукпай отура берели ушул жерде. Добушту мындай большинствону чечти, көбүнчө неме добуш менен чечип алдык депчи. Мисалы мен суроо беришим керек болчу. Бере албайм, мен анткени силер көпсүңөр чындап эле. Жок, мындай тамаша сөздөр, конечно, силерге азыр тамаша сөздөр көп, силердин жумушуңар да көп. Силер азыр түштө жумушуңарды бүтүрүп туруп кетишиңер керек. Мен түшүнүп атам силердичи. Жок, мен түшүнүп атам силерди. Анда мен сүйлөгөндө эгер жакпаса, анда мен сүйлөгөндө мындай угуп эле отуруп бергиле, анткени силер сүйлөп атканда мен угуп отуруп берип атам. Бирок биз суроолорду беришибиз керек. Туугандар, коллегалар. Кайталанып атабы, кайталанбайлыбы? Эмне болуп атат? Биз суроолорду беришибиз керек. Ошон үчүн сайлаган силерди. Ошону унутпоңор деп суранып атам мен силерденчи. Рахмат. Мындай да депутаттар суроолор берип атышат. Эми биздин коллегабыз чыгып сунушун берди. Сунушу өтүп кетти, эмне кылалар анан? Эми бул коллегияльный орган болгондон кийин большинство менен эмне дейсиң? Азыр эме бүтүнчү сүйлөшөбүз азыр. Биринчи микрофон. Надира бөлүнгөн дейт акчасы. Ремонт кылганды ким кылат? Азыр ремонтко акчалар бөлүнүп тур. Краскалар